Assalomu alaykum, salamatсыздарбы? Biz hozir жаңа qurulib atgan sport kompleks turamiz. Bu sport kompleks Ырыс айылында жайгашкан. Көрүп турганыңыздай өтө чоң болуп атат экен. Бул жерге примерно 700 адам отуруп футбол көрсө болот экен. Жаңа курулуп аткан стадионда жаңы экран, LED экран коюлат. Полунда резиновый паркет болот. Анан отургучтар көрүп турганыңыздай жыгачтан өтө сонун болуп атат экен. Бул жер мына Акматалы Ажы спорт комплекси. Бул жер мына кире бериши. Жалал Абадтын мыкты футболчулары булар. Эми ичкерге кирип көрсөтөбүз. Көрүнүшү өтө чоң, жакшы болуп атат экен. Бул жакта мына азырынча ремонт болуп атат. Жакында ачылат. Киргенинизде бул жер мына буфет. Буфеттен башталат. Андан кийин ичкерге киргенинизде бул жакта мына Жаш Муун футбол клубунун логотиптери менен сааттар. Бул жер приемный, ресепшн. Азыр бул жакта 4 канада кийинип чечинүү раздевалкалары бар. Футбол команда 4 командага ылайыкташтырылган. Ар биринде өзүнчө ажатканы, анан душу деле бар. Биросуна кирип көрөбүз мына. Бул жерде ремонт кетип атат. Мебелдери жасалып атат экен. Киргенинизде бул жакта мына ажаткана жана душу бар. Мындай раздевалкадан 4 экен. Эки чоң основной командалар үчүн ойногону, оюнду башташынан мурдагы келген командалар үчүн. Андан тышкары кийинки командалар даярданып турганга дагы худду ушундай раздевалкалар. Ажаткана жана душ менен. Бул жакта болсо көрөрмандар үчүн даараткана жана ажатканалар өтө сонун кылып жасалган. Бул жакта мына отурганы 4 катар место бар. Бул жакта дагы 2 катар оюнду көргөнү келгендер үчүн местолор бар экен. Адам көп батат экен, 700 ашык адам батат экен. Андан сырткары туурада дагы азыр барып андагы көрсөтөбүз. Андан кийин бул жакта мына 2-нчи этаж бар жана 3-нчи этаж бар. 2-нчи этажга лестница менен чыкканда дагы деле оюнду жакшыраак көрсө болот бул жактан. 2 катар дагы место бар экен бул жерде. 2-нчи этаж. Экинчи этаж. 2-нчи этажга чыкканыңызда дагы бул жакта мына 2 катар орундук бар. Бул жактан дагы худду ушундай жакшы көрүнүш болот. Эми бул жакта болсо намаз окуганга жакшы место кылып коюлуп тур, намазкана. Эми бул жакта болсо отдельный медпункт экен. Оюнчулар турнирлер болуп аткан маалда ушул оюнчуларды массаж же болсо бир көрүк керек болсо ушул жерге кирип көргөнгө жакшы бир кана экен. Ушул жердин башкаруучусунун канасы кабыл алып, ушул жерде иш кагаздары менен иш жүргүзгөнгө кана экен. Бул жакка келгениңизде болсо, бул жерде тренерлер үчүн кана. Айтып өткөнүбүздөй мебелдерди жасалып атат, даярдалып атат экен. Бул жерде ушул тренерлер өздөрүнүн сунуштарын, өздөрүнүн иштерин ушул жерде жүргүзөт. Андан кийин бул жакта болсо конференц зал. Өтө сонун бир кана бул жерде дагы. Башка облустардан же болсо башка мамлекеттерден келген маалда кандай бир конференциялар болсо ушул жерде жүргүзүлөт экен. Бул жакта дагы бир вид футбол дагы ушул жерде көрүп турса болот. Ушул мына 2-нчи этаж. Эми акыркысы, эми 3-нчи этажга чыгып көрөбүз. Эми 3-нчи этаж болсо сборлор болгондо ушул
3. этажда жатаканалар бар екен, oyunculardan. Бұл жерден дағы панорама барына. Өте bir жақсы көрініш. Бұл жағымда жатақаналар балдар үшін. Әр бірінде кроваттар менен